Саған не oldu? Sen kardeşim көйгөн жеш берейин деп атам. Biz оңойыраак ойночук там бир спортсмен, там ванчопа же болсо мындай кырдуу образдарчы, бияк. Врачом-неврологом. И по сути в этом фильме я сыграл самого себя. 20 рет көрдүм окшойт. Сил иштеп ал, потому что нужно строить фундамент для себя, для своего ребенка, да? Айдана, сен мектепте эң сулуу кыз болчусуң э? Биз отуруп 1 саат, 1,5 саат аралыгында көрүп койгон тасмалар айлык, жылдык эмгекти талап кылат. Дал ушул эмгектин негизинде тартылган дагы бир тасманын жабык көрсөтүүсүнө келип калган чагыбыз. Мынакей азыркы тапта кинотеатрдын алдындабыз, анда жүрүп кеттик. Тасманын автору жанагы башкы каарманын Жаныш Байкен жанында турам. Саламатсызбы? Премьераңыз кут болсун. Саламатчылык, рахмат. Маанайыңыз кандай? Мынакей азыркы тапта элдердин баардыгы даярданып турат тасманы көрүүгө. Ооз элдердин жүзүн карап туруп, андан кийин маанайыбызды байкайбыз го. Азыр биринчи баардыгын киргизип отургузуп алсак, биз кондок тосуп алуучуларыбыз да баардыгына жакшы экен деп турабыз толкунданып. Келиңиз анда автору деп так алдык, тасман жөнүндө айта кетсеңиз. Сюжетим спойлер болуп калат да, азыр кинодон көрөсүңөр. Биз деле трейлерин көрдүк да, андан кийин ошол жөнүндө кыскачараак. Бул баягы персонаж өзү ошо каарман бир оору менен ооруйт, эзилденбеген. Бирок эмне дегенде бул жашоодо, коомдо баягы кабагын бүркөп алып, бизде болуп атпайбы жашоодо. Ошолорду чакырып атабыз да, жылмайып жүргүлө, жашоону толук жашагыла депчи, пайда кылгыла адамдарга депчи. Ошонго үгүт. Ошол анан бирок ошону бир өзүнчө бир формага салдык, жакшы бир аллегорияга, кичине кызыктуураак болсун деп сюжет. Ошол оору менен ооруйт дагы, анан эмоциялар менен айыгат. Ал мынакей ар кандай ролдорду ойноп келесиз да, анан кийин ролго кирүү кыйынчылык туудурган жокпу сизге? Чын айтсам болду. Эмне дегенде баягы мурда биз оңойыраак ойночук да, бир спортсмен, ванчопа же болсо мындай кырдуу образдарчы, бияк, келесону оошмун да, келесону боло бересиң. Канча келесо болгону билинбейт да бул жерденчи. Бул жерде такыр эле бир адамдын жашоосу, бул чын эле жашоодо болуш мүмкүн, бул адекваттуу. Ошон үчүн мындай да бир аз диапазонду өзү режиссер экөөң мындай тактап берип, ошо жол көрсөтмөйүнчө, багыт алмайынча оор болот да. Башында ойноп атканда кайра эле өзүмө жакпай аттым эле, анан бүгүн көрөсүздөр го кандай болуптур. Ал эми съемка канча убакыт аралыгында жүрдү? Сценарийди 1 айда жазсак, даярдыгын 1,5 айдай кылсак, анан съемканы ошол 20 күн дегенде болду го. Андан кийин постпродакшн 1 айдай болду. Ал эми съемка учурунда кандай кыйынчылыктар менен кездештиңиз? Анткени чындыгында биз тизерди көрүп калганда ар кандай окуяларды көрүп калдык да, башкы каарман менен биргеликте. Жакшы эле болду. Могу кыш түшкөнгө чейин могу суук кирип келбедиби? Ошол суукка чейин тартып алып турбуз, ага чейин жай болуп турду го, кып-кызыл болуп баардыгы. Сонун эле тартып алдык. Ойдогудай эле болду. Анда келиңиз азыркы тапта бизди көрүп жаткан көрөрмандарды тасмага чакырып кетсеңиз болот. Келиңиздер, ошол акырын-акырынан сандан сапатка өтүп аткан кыргыз индустриясына салым кошкон жалгыз гана кыргыз эл өзү көрүүчүлөр. Ошо силердин талаптар менен, пикирлер менен, ой, ниеттер менен гана ошол кыргыз индустриясына силер каалап аткан, талап кылган кинолор экранга, жарыкка чыгып турат. Биз болсо ошо силердин ойлоруңарды аткара турган бизбиз. Ошол колубуздан келгенди кылып турабыз. Анан буюрса ар бир буга чейинки кинодон аттанып, мындан да мыкты ошол сапат көрсөтөлү деген аракетте эле жүрөбүз. Анан биз өзүбүз менен гана жарышабыз. Өзүбүздүн буга чейинки кинобуз долбоорубуздан ашыш керек. Сапат жагынан, ой жагынан, ошол диалогтор жагынан дегенде көрөсүздөр. Адекватный эле го. Да он мухи не обидит. Вечер, братуха. Дэн солнышек. Баиш, я говорил, это малоизученная болезнь. Башка дары жокпу? Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат.
31 декабрга чейин гана сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. Как ваши дела? Ну, немножко волнительно, но в ожидании хорошего, интересного вечера, хорошего, интересного фильма. Мне интересно от этого то, что вы в этом фильме снимались как врач, да? Вы сами являетесь по профессии врачом. Мало того, в этом фильме, чем мне фильм понравился, сразу же, потому что ко мне ребята позвонили, так и так. О чем суть фильма? Потому что вот человек, который нашел врача, который лечит его оптимизмом. Надо верить в жизнь, надо быть яркие эмоции, надо быть человеком с позитивным отношением к жизни. Я говорю, хорошо, говорю, мне предлагаете? Да. В таком случае я согласен, потому что я работаю врачом-неврологом, и по сути в этом фильме я сыграл самого себя. Каждый мой прием обязательно 1-2 человека с какими проблемами приходят. Я думаю, что в современном мире, сейчас даже мы говорили с сыном на эту тему, что фильмы серьезные, драмы, трагедии сейчас, наверное, мало интересуют, потому что в жизни и так хватает серьезных проблем, серьезных испытаний, а люди приходят в кинотеатр отдохнуть. Это обычно же кинокомедии, которые буквально дают возможность людям понять, что жизнь прекрасна, удивительно и легка. Пусть будет такое ощущение. И я думаю, что этот фильм, надеюсь, тоже подарит многим нашим зрителям, что жизнь тогда интересна, когда ты сам интересный, когда ты любишь жизнь, когда ты не боишься быть смелым, не боишься быть счастливым, не боишься быть талантливым. Ассалаумалейкум. Жаңағы задачаны қалдық қойғойсың. Причем көремін ба. Үйлі, балачақа. Сезон болды, тойлар кішіне ас болды. Ежеке, Айдана жақып қос ба? Байш келе сол отасың, мен Айдана. Айдана! Фильм даяр. Фильм жақсы болды. Bir 4 айдай уақыт кетірдік, жаздық, тарттық, монтаждадық, балталадық дегендей. Бұл жаққа туғандарым тұрады. Фильм жақсы болды. Мындай көргөзгөнгө болот, точно. Ал эми тасманы канча жолу өзүңүз көрдүңүз? Бул жака алып келгенге чейин? Тасманы бир 20 рет көрдүм окшойт. 20дай. Ар бир көргөн сайын биз адам деген кемтик таба беребиз го. Сизде ошондой учурлар кездештиби? Азыр деле мисалы могу фильмден кийин чыгып туруп мен дагы бирдемке кошмокмун да, по-любому. Өзүң режиссер болгондон кийин, аны еще режиссер монтажа болгондон кийин бул жакты жакшыраак кылыш керек болчу экен, бул жакты жакшыраак кылыш керек болчу экен деп, анан кийин ошо Жаныш кече күнү биздин башкы ролду аткарган Жаныш Маев досум перед смертью не надышишься дейт. Все, монтаж жакшы болду, баары жакшы болду. Давайте его уже монтировать деп айтып койду го, эми экспортко жөнөтөбүз деп. Ал эми мынакей тасман идеясы кайдан келди сиздерге? Өзгөчө болуп турду анткени биз башкы каармандын образын көрүп таң калдык да, жашоодо деле ушундай адамдар кездешеби деп. Так, идеяны биз көлдөн таап чыктык, көлгө барып, бир коттедж снимать эткенбиз, арендага алып, ижарага алып, аялдарыбыз менен чогуу барып кичине отдых кылайлы деп, анан кийин отдых кылып атып, идея келди, ушуна фильм кылайлы деп. Фильмди ошол жактан эле жазып баштадык. Анан бул жака келдик, шаардан жаздык, анан кичи кеминге барып да жаздык. Шаардан 3 локация жазылып, идеяны билбейм, ушу Жаныш айткан окшойт идеянычы. Анан кийин биз деген аны алып дальше кыламыз. Мынакей, келиңиз анда азыркы тапта бизди көрүп жаткан көрөрмандарды тасмага чыгып кетсеңиз болот. Так, орусча айтканчы, народ, все приходим в кино. Жаркая комедия всех ждет. Я обещаю, будет очень смешно. Приходите во все кинотеатры Кыргызстана с 14 декабря. Всех ждем. Фильм «Джаны Бар». Яркая, мощная, сочная комедия вас ожидает. Ой, эч нерсе кылбайт. 100% гарантия. Я же ей отправлял огонечки, комменты оставлял. Что ей еще надо? О, да. Что лежит мне-то?
азыркы тапта жанында турган айымды байма-бай тасмалардан көп көрүп жатабыз. Саламатсызбы айдай? Саламатчылык. Маанайыңыз кандай? Өтө сонун. Мынакей айтып калдым го төмөндө, мынакей байма-бай тасмаларды көрүп калдык. Анан кийин бул чөйрө сизге кандай жагып жатабы? Аябай жагып атат. Я прям нашла свое дело, я вам так скажу. Не знаю, мне нравится весь процесс, результат. Кудайым бурсам көрөсүз го азыр кандай болот экен кино. Ал келиңиз, мынакей бул тасмада башкы каармандардын бирин жараттыңыз. Анан кийин жактуу ролуңуз, өзүңүздүн аткарганыңыз кандай? Өзүңүзгө жагып канааттандырырлык болдубу? Ну, мне кажется, я играла саму себя, деп солойм. На самом-то деле нет, это роль. Мне была по душе, да, мен жакшы аткардым деп ойлойм. Буйруса дагы жаңы ролдорду, жаңы образдарды өзүмө алып көрүм келет да. Мынакей өзүмө окшош каарманды ойнодум деп калдыңыз. Анан кийин каарман тууралуу айта кетсеңиз. Ну, бул деген девушка из обеспеченной семьи, мындай 30 миң тоже курсак ачпаган кыз да, ошондой да. Өзүн аябай высокомерно алып жүргөн кыз да. Это у нее образ, на самом-то деле ичинде она такая же простая, жакшы, искренняя девушка, но она вот так адамдарга ушундай көрүнөт да, мынтип холодный, высокомерный, стервозный. Вот. Анда өзүңүздү ойносоңуз, анда да роль ойноп кетсеңиз керек тасмада. О, точно, да. Кыйналбай. Анан кийин айтып калдым, тасмадан көрүп жатабыз. Анан кийин дагы тасмаларга чакыруу келип жатат болуш керек сизге. Кудайым буйрса, азыр дагы бир тасмада тартылып жатам, как этот главная героиня. Кудайым буйрса, эмки жылы дагы көп сунуштар келет деген ойдомун, да. Дагы я с нетерпением жду этих дней, да. Вот. Ал эми мынакей съемочный команда менен иштешкен кандай сизге жактуу? Анткени буга чейин сизди блогер катары тааныссак, анан кийин чоң командада иштеген кандай экен? Наоборот, так лучше, интереснее, потому что ты познаешь что-то новое. Мен көп нерсени билбептирмин да, кинодо вообще башкача экен баары. Муну мындай, ана бул кадр, анан крупный кадр дегенде, а бизде бир эле кадр менен баары тартылат да блогерлерде. Да, наоборот, команда сплоченная, так иштеген адамдар мага аябай жакты деп. Азыркы тапта көп жактада жүрөсүз да, баардыгына жетиш. Анан кийин уулуңуз менен кантип жетишесиз деп таң калтырып атам да. Анткени мен ата-энем аябай жакшы адамдар, мага жардам берип турат. Кой кызым, пока ты молодая, в расцвете сил, иштеп ал, потому что нужно строить фундамент для себя, для своего ребенка, да, потому что будущее в наших руках, поэтому ушу ата-энем үчүн эле мен баарына жетишип атам. Анда келиңиз, анда азыркы тапта бизди көрүп жаткан көрөрмандарды тасманы көрүүгө чакырып кетсеңиз болот. Что я вам хочу сказать? Приходите на фильм «Дженны Бар», он доступен уже к просмотру завтрашнего дня во всех кинотеатрах Бишкека. Всех вас ждем. Надеюсь, вам фильм очень понравится. Лиза! Тост! Ойнайсың ғой? Курчак менен кыздар ойнойт да. Брат, саған не oldu? Мен кандашым көйгөн жеш берейин деп отур. Отурсаң? Сен дана чоң кишилерди сүйлөйсүң го? Брат, онда түнү өзгөртпөй эле сүйлөчү. Эми бул кинонун үстүндө иштеп атканда, сценарийде иштеп атканда эми түрлүү варианттар менен ойлонулуп иштелди да. Көп спорлор болду. Анан негизден эми ниетибиз жаш адам деп аткан кээ адамдар бар. Алар менен көңүл ачып сонун отурасың, каткырасың, жыргайсың, бирок ошол күн ошо менен өттү го. А кээ адамдар менен мындай жан дүйнөң ачылып, мындай пайдалуу нерселерди сүйлөшүп, көп сезимдерди сезип өткөзүп отурасың го кээ адамдар менен. Ошол бул кино ошондой адамдардай болсун дедик да, аракет кылып, ошондой болсо макул болсоңор, олчап койсоңуздар болот. Бир сезим бере турган болсо деп. Ошол дагы көптөгөн аракеттерди кылабыз. Буйрса